Учак жүгү боюнча депутаттык комиссиянын иши сындалды. Бишкек шаардык соту Текебаевдин баш коргоо чарасын кароодо. Парламентте саясий аянтка айланпоо маселеси кайра көтөрүлдү. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Учак жүгү боюнча депутаттык комиссия иштебей жатат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков билдирди. Өкмөт кырсыкка учураган учактын кожоюндарын кабыл алды. Мен да маалыматтарын уктум. Учактын кожоюндары болгондой жүк Стамбулга багытталганын, ээси ким экенин айтып беришти. Жүк тууралуу комиссия болсо аны уга элек. Анан улам эле мөөнөтүбүздү жылдырып кой деп бизге келишет деп сындады спикер. Эске салсак, авиакырсык себептерин жана андагы жүктүн чоо жайын иликтеген убактылуу депутаттык комиссиянын иш мөөнөтү 20 февралга чейин белгиленген. Комиссия ишти 1 айга узартып берүүнү өтүнүп, депутаттар 2 апрелге чейинки мөөнөт менен комиссиянын ишин узартышкан. Президенттин Жогорку кеңештеги өкүлү Молдоакун Абдылдаев депутаттардын алдында мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин 6 мартта парламент тууралуу айткан сөзүн дагы бир сыйра окуп берип, президенттин сөзүн комментарийлөөнүн кереги жок деп билдирди. Ал ошондой эле Атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенкого кайрылып, парламентте саясий аянтчага айланпого чакырды. Белгилей кетсек, Наталья Никитенко бүгүнкү отурумда өлкөдө демократия орношу үчүн күчтүү парламент болушу керектигин айткан. Өлкөдө коррупцияга күрөш күчөйт. Муну президент Алмазбек Атамбаев бүгүн УКМКнын антикоррупциялык кызматынын директору Дүйшөнбек Чоткараевди кабыл алган учурунда айтты. Жолугушууда Чоткараев коррупция менен күрөшүү, антикоррупциялык чараларды андан ары өркүндөтүү иштери тууралуу маалымат берди. Президент Алмазбек Атамбаев коррупция менен күрөшүү иштерин дагы күчөтүү зарылдыгын белгилөө менен коррупциялык тобокелдиктерди ашкерелөө жана алдын алуу системасын бекемдөөгө багытталган таасирдүү чараларды кабыл алуунун маанисине көңүл бурду. Бишкектин Борбордук аянтында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди үй камагына чыгаруу талабы менен 50 чакты адам нааразычылык акциясына чыгышты. Ошондой эле дагы 50дөй киши Бишкек шаардык сотунун алдында топтолду. Маалыматка ылайык, шаар сотунун имараты толугу менен милиция кызматкерлеринин курчоосуна алынган. Аталган сотто Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз каралып жатат. Жараян саат 4-тө башталып, жабык эшик артында өтүүдө. Анда түз байланышта Бишкектеги каарчыбыз Гүлзара Бакаевадан сот жүрүшү боюнча акыркы маалыматтарды тактайлы. Кесиптеш, айтсаңыз, сот өкүмү чыгайын деп калдыбы? Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын Бишкек шаардык соту мурдагы аскер сотунун имаратында өткөрөрү маалым болду. Ал жерде да коопсуздук чаралары күчөтүлүп, күч органдары турат. Соттук жараян жабык эшик артында өткөндүктөн азыр канча убакытка созулары так эмес. Анткени ал жерде дагы коопсуздук чаралары күчөтүлүп, эл көп турат. Билишибизче, сот алдында топтолгон Текебаевдин тарапташтары Ак үй тарапка жөнөп кетишиптир. Буга эмне себеп болду? Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларынын саны учурда 200гө жакын. Алар Бишкек шаардык сотунун алды тар болгондуктан Ала Тоо аянтында тынчтык митингин өткөрүү үчүн келишти. Азыр бул жакта турушат. Рахмат Гүлзара, берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантабыз. Жыл аягына чейин Кыргызстанда 13 фитосанитардык жана ветеринариялык лаборатория ишке берилет. Ал үчүн мамлекеттен 190 миллион сом каралган. Бул тууралуу өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Таластагы ЯЭПтин алкагында курулган фитосанитардык лабораторияны ачып жатып билдирди. Премьер-министр кошумчалагандай, мындай лаборатория быйыл Нарын, Жалал Абад жана Баткен облустарында да ачылат. Ал эми түптөгү фитосанитардык лаборатория жакында ишке кирери белгилүү болду. ЯЭПтин талаптарына ылайык курулуп жаткан лабораториялар өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын сырткы рынокко чыгаруу үчүн сертификациялоого шарт түзөт.
Оштон Навайы көчөсүндөгү көпүрөнүн капталында дагы чоң жаракалар бар. Алар убагында тазаланбаса, башкалардын үстүнө да урап түшүшү мүмкүн. Муну шаар тургундары билдиришүүдө. Себеби кече өтмөктөн шыбактары кош бойлуу келиндин башына түшүп, эсин жоготкон көрүнүш жүз берген. Ал эми Ош шаардык мэриясы буга чейин да көпүрөнүн капталы 2 жолу оңдолуп, бирок суук аба ырайынын терс таасири болуп жатат дешет. Убагында кылым курулушу деп аталган көпүрөнүн азыркы абалы тууралуу Нуржамал Баргыбаева сөз кылат. Окуя кечээ түшкү маал 2-лер чамасында ушул жерде катталган. Анда көпүрөнүн бул тарабынан урандылар кулап түшүп, андан болжолдуу 35 жаштагы кош бойлуу келин эс үчүн жоготкондугу айтылууда. Бул окуяга Айгүл Ражапбаева күбө болгон. Анын билдирүүсүндө кош бойлуу келинди көпүрөнүн урандысы базарды көздөй келе жатканда басып калган. Буга чейин деле урандылар түшүп турчу, бирок кечегинин көлөмү чоң эле дейт. Эже бул жерде болчу. Шубак түшкөндө жыгылып кетти. Анан тез жардам чакырдык эле, келбегенинен башка унаа менен ооруканага алып кетишти. Биз дагы коркуп кеттик. Урандыда калган келин Ош шаардык ооруканасынан көзөмөлдөн өтүп, эне баланын ден соолугу жакшы экендиги аныкталган. Шаардык мэрия болсо окуяга суук аба ырайын себеп келтирди. Курулуштун бүткөнүнө 2 жыл болсо, оң капталы 2 жолу оңдолуптур. Бирок жамгыр, кар жаап, кайра эле урап кетишине таасирин берип жатат дешет. Күз айында суу алып туруп, багы тоң болуп туруп, ошодон академия болуп калыптыр. Технический жагынан шыбак дубалдан телип чыгып. Кош бойлуу келиндин үстүнө уранды түшкөндөн кийин башка жарандарда дагы коркунуч күчөдө. Анткени өтмөктүн капталында мындан башка чоң жаракалар бар. Аларды тез арада тазалап, калына келтирбесе кооптулугу жок деп эч ким кепилдик бере албайт. О жерлерде баары бери карап көчөйүн деп калыптыр. Ошо элдеринде не болсо элдерге жакшына кылып кылып бекем салып берсе жакшы да. Жакшына шыбабагандыктан ол бир тарап, ол беле мындай бир жарым метрден көбүрөөк, 1 метр жетпеш шипан кылыш керек, шипан. Анан жакшына белектен капитальный ремонт кылыш керек. Бийликтегилерге күнөөнү коём. Сапаттуу курган эмес. Муну ашырып акчасын жеге. Барлығыдан тамчы өтіп кетіп отады, неме болып отады. Бұл өзі негізі тоғры өзінің проектісте құрылған емес. Ремонт қылыш керек, аябай неме некачественный қылған да, сапаты жоқ қылған да. Сапатты қылса 1 жыл болу керек деп қашым ба? 1 жыл болды. Урағаны мен азыр көріп таңғалып, қарап, емелі шындай болып қалып тұр деп айран қалып кетіп отаттым да. Архитекторлор болсо көпүрөдөн тургундарды этияттап өтүүгө чакырууда. Себеби дарыялардын үстүнө курулуучу өтмөк шаардын ортосуна салынып калган. Бирок жаан-чачын сууларын чыгарып кетүүчү жолчулор каралган эмес. Эгер ошол норма сакталганда, көпүрөдөн тамчы өтпөй, шыбактар урабайт эле. Долбоордун өзүндө каралган эмес. Аны кийин ошо курулуштар өздөрү күчү менен ушул эптеп эмеге жеткизишти да, баягы деңгээлге жеткизип коюшкан. Буга чейин да көпүрөдөн суу ташып, брусчаткалары сынып кеткендиги боюнча кызуу талкуулар болгон. Ага карабай шаардык бийлик кылым курулушу катары атап келет. Эске салсак, көпүрөнү 2015-жылы октябрдын аягында өлкө президенти Алмазбек Атамбаев келип ачкан. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калбек уулу, Ынтымак. Ушуну менен кабарлардын саат 17-деги чыгарылышы жыйынтыкталат. Алдыда аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Саламатта калыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today кофеси чыныгы сонолуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сонолуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.